3-сентябрь президент Садыр Жапаров Россиянын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Сергей Вакуновдун ишеним грамотасын кабыл алып, дипломатиялык миссиясынын башталышы менен куттуктады. Возлагаю на вас большие надежды и уверен, что вы продолжите продвигать наше двустороннее сотрудничество, развивающееся в духе союзничества, стратегического партнерства и братства. Такую же задачу я поставил перед нашим новым послом в России Куанышбеком Буконтаевым. Кыргызстан менен Россиянын саясий, соода-экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыгы күндөн күнгө артууда. Дүйнөдө болуп жаткан глобалдык саясий өзгөрүүлөрдүн фонунда тескерисинче эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү 3 миллиарддык рекордтук чекке жетип, биргеликте ири долбоорлорду ишке ашырышууда. Бул дагы чек эмес, эки өлкө башчылары бул сумманы 5 миллиардка жеткирүүнү мерчендеп жатат. Билим берүү боюнча кызматташтыкта унутта калган жок. Россия Кыргызстанга 9 мектеп куруу боюнча иштер ыраттуу жүрүп жатат. Анан да Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду тарабынан ири жумуштар ишке ашырылууда. Хочу подчеркнуть, что Российско-Кыргызский фонд вносит большой вклад в социально-экономическое нашей страны. Реализовано около 4000 проектов практически во всех отраслях экономики на сумму около 640 миллионов долларов США. Мне также приятно отметить, что из года в год увеличивается число наших граждан, получающих качественное образование в России. Өз кезегинде элчи Сергей Вакунов мамлекет башчысына Россия менен кызматташуунун бардык багыттары боюнча позициясы үчүн ыраазычылык билдирди. Албетте, Россия Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү аны менен бизди экономикалык кызыкчылыктар гана эмес, көп кылымдык маданий, тарыхый окуялар байланыштырып турат. Андыктан тараптар Кыргыз-Орус алакасын дагы да тереңдетүүнү жактай тургандыгын айтышты. Франция менен кызматташуу Кыргызстандын артыкчылыктуу багыттарынын негизине айланды. Бул өлкө менен саясий, соода-экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтык активдүү өнүгүп жатат. Маселен, эки тарап гидроэнергетика жана туризм тармактарындагы долбоорлорду ишке ашырып жатат. Мындай кызматташтыкты дагы да тереңдетүүгө ынтызар экенин өлкө башчысы Франциянын Кыргызстандагы жаңы дайындалган элчиси Николия Файды кабыл алуусунда билдирди. 2023 жылдын ноябрь айында Францияга болгон жумуш сапарымда маанилүү иш-чараларга катышып келдим. Парижде болгон күндөрдү жылуу сезимдер менен эстеймин. Сапарда Франциянын президенти урматтуу Эммануэль Макрон мырза менен жолугушуп, Кыргызстандын жана Франциянын ортосундагы мамилелер жөнүндө кеп куруп, президент Макронду Кыргызстанга иш сапары менен келип кетүүгө чакырдым. Макрон мырзанын Кыргызстанга келишин чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Ала тоодо ишин жаңы баштаган элчи акыркы жылдары Кыргыз-Француз кызматташтыгынын активдешүүсүн канааттануу менен белгилеп, бул багыттагы ишти улантууга даяр экенин айтты. Менин Кыргызстанга келген максатым, миссиям биздин мамилелерди өнүктүрүү жана кызматташтыгыбызды эки жакка пайдалуу болгондо өнүктүрүү. Siz aytгандай эле биздин азыркы мамилелердин кызматташтыктын динамикасы абдан жакшы. Бул жолугушуудан кийин тараптар ушул кезге чейин макулдашкан ири гидроэнергетикалык долбоорлорду алга жылдырып, туризм багытындагы кызматташтык илгерилеп, Кыргыз-Француз мамилеси ар тараптуу тереңдей берери бышык. Бул элчилердин баары ынтымак ортодо ишеним грамоталарын расмий тапшыруу аземине биринчи болуп катышкандар. Катарында Белоруссиянын Кыргызстандагы жаңы кызматка киришкен элчиси Сергей Молунов да бар. Молунов ишеним грамотасын тапшырууда Александр Лукашенко Кыргызстан менен эки тараптуу мамилелердин динамикалуу өнүгүшүн мыкты деп баалай турганын айта кетти. Үчүнчү өлкөдө резиденциялары менен аккредитацияланган атайын жана ыйгарым укуктуу элчилердин ишеним грамоталарын кабыл алууда өлкө башчысы элчилерди дипломатиялык миссияларынын расмий башталышы менен куттуктап, кыргыз эли эзелтен элчилик вазыйпасын жогору баалап, кадырлап келгенин белгилеп, иштерине ийгилик каалады.